Өзүм деле таң калып отурам. Бирок өтө эле бактылуумун чындап. Үчемдин бактылуу энеси Гүлнара Бүркүтова Сузак районунун Барпы айыл аймагынын тургуну. Ал бир учурда 2 кыз жана 1 уулду болуп бакытка балкып турган кези. Гүлнара учурда 38 жашта. Анын негиздерди төрөгөнгө чейин 1 уулу жана 1 кызы бар болчу. Бул үчүнчү балдарым. Чоңум бул, андан кийин кызым бар, андан кийин бул үчөө. Ошо УЗИге барып 4 айлыкта түшкөнмүн. Үчөм деп айтышкан. Туугандарымда эми ата уругумда бар болчу, бирок эгиздер болчу. Анда эч кандай 3 эгиз жок болчу. 3 эгизди биринчи мен эгиздим го дейм. Гүлнара облустук төрөт үйүндө ага жагымдуу шаар жаратылганын айтат. Ал жакындары менен макулдашып, эгиздерге ылайыктуу ысымдарды да таап коюптур. Ат ойлонуп койдук, пока эми документтерин ала элекпиз, даярдап бүтө элекпиз. Биринчисине, биринчи кызыма Аделина деп ат коелук дегенбиз. Балам атын Адилет, үчүнчүсүнө Аделия уйкаштырып. Ушундай атты ойлондук. Ушу мени операция кылышты, бардыгын кылган врачтарга баарына рахмат. Бүт условияларды жаратып бизге отдельный кабинет кылып, мага башкача кылып жасап беришти. Жалгыз караш кыйын экен, азыр бул жерде деле уктайын деп саат канча болуптур десем 5:30 болуп кетет го. Учурда ымыркайлар менен энеси жандандыруу бөлүмүнөн атайын бөлмөгө чыгарылган. Аталган бөлүмдүн башчысы Рахат Изабекова наристелер төрөлгөндө өтө оор абалда болгонун билдирди. Учурда болсо эне менен балдардын абалы туруктуу. Биринчиси 1 кг 800 төрөлдү, экинчиси 2 кг, үчүнчүсү 2 кг төрөлдү. Төрөлгөндө балдар өтө оор акыбалда төрөлүшкөн. Андан бери жандандыруу бөлүмүндө жатып, дарыланышып, азыр эми апасынын жанына чыгып, апасынын сүтүн ичип, эмгизип уже үйгө чыкканга даярдап атабыз. Биринчи төрөлгөн кичине слабыйраак, назигирээк. Апасынын сүтүн жакшы эме албайт, кичине слабыйраак эмет. Берки экөөсү кичине тыңыраак, чыйрагыраак ошо. Жалал Абад облусунда жыл башынан бери 3 алгачкы жолу төрөлдү. Облустук төрөт үйүнөн билдиришкендей, 3 төрөлгөн учурлар жылына 1 же 2 ирет гана орун алат. Анткени менен жергиликтүү бийлик, тийиштүү мамлекеттик мекемелер 3 азырынча көңүл бура элек. Кабылбек Күчкөнбай, Тынчбек Тоолдаев, Жалал Абад облусу.